Ассаламу алейкум. Мен атым Улан, терапевт врачмын. Ош шаарында жашайм, иштейм. Азыркы учурда Кыргыз Индия клиникасында иштеп жатам. Консультация алганы келсеңиздер болот. Ошол эле учурда 10 күндүк дарыланууга дагы келсеңиздер болот. Анан кайсы ооруларга карайбыз? Негизинен терапиялык багыттагы баардык эле ооруларды карайбыз. Айталы ашказан ичеги оорулары, боор, өт, уйку без, сара бөлүп чыгаруу органдары, бөйрөк, табарсык деп, муун оорулары, андан сырткары ушул оорулардын баардыгы боюнча консультация алганы келсеңиздер болот. Жана ошондой эле өйдө айткандай жатып дарыланганга келсеңиздер болот. Анан негизги ушул багытым бул эндокринология. То есть гормоналдык оорулар боюнча консультация алсаңыздар болот. Адрес кайсыл жерде? Ош шаарында Алымбек татка 428-1 деген адресте иштейм. Бул болсо международный медфак деп коет. Ошол индустар окуй турган окуу жайдын 2-нчи этажы. Ушул жерге көрүнгөнгө келсеңиздер болот. Анан эстеп өтөйүн, телефон аркылуу консультация алуу дагы мүмкүнчүлүгү бар. Онлайн ушу төлөм кылып, өзүңүздүн көйгөйлөрүңүздү айта турган болсоңуз, албетте бул арга аркылуу деле колдон келишинче жардам бергенге даярбыз. Ал эми эфир учурунда суроолоруңуздарды берип алсаңыздар болот. Кыска, нуска, түшүнүктүү суроолор болсо, ар бирине толук кандуу жооп бергенге даярбыз. Кайсыл врач? Терапевт врачпыз. Жүрөгүм айланып эле кускум келе берет, неден болот? Анық бир ооруну дароо эле келтирип коюш кыйын. Мисалы үчүн мына ушул оору болуп аткан үчүн эле ушинтип атасыз деп айтыш кыйын. Өтө жөнөкөй маселелерден тарта өтө олуттуу нерсеге жолугушу мүмкүн да. Айталы сизде аз кандуулук болсо, ушундан эле ошентишиңиз мүмкүн. Ашказан оорушу мүмкүн, бөйрөк оорушу мүмкүн. Мисалы башыңыз ооруса деле көнүңүз айланышы мүмкүн, эгер мигрен болсо. Ошон үчүн муну тактап көрүш керек болот да. Катталуучу эмес болсоңуз сөзсүз түрдө подписацияны басып коюңуз. Сизге керектүү маалыматтарды улам чыгарып турабыз. Аппетит бууй турган таблетка барбы аптекада? Гүлажы бул туура эмес бир суроо десек дагы болот, же болбосо туура эмес көз караш. Анткени аппетитти буубаш керек. Аппетит бул күн сайын жок дегенде 3-4 жолу келип туруш керек болгон табигый. Жок дегенде 3-4 жолу эмес, 2 жолу дейли. 2 жолдан кем эмес жолу аппетитибиз болуп, тамак жегибиз келип туруш керек. Эгер аппетит буула турган болсо, бул ден соолукка зыян болот. Ашказаным ачка болгондо эле боло берет, өтө кыйнап оорубайт. Бул көбүрөөк 12 чегеге күмөн кылат да, 12 чеги оорушу мүмкүн. Албетте шылаңы жутуп, анан текшерсе болот. Анан ошол Гүлажы сиздин ошол сурооңузга толуктоо иретинде дагы айтайын. Негизи аппетит болуш керек да, кыскасы. Аппетит бул мисалы уктагыбыз келгенде эле, ажатка баргыбыз келгенде эле организмдин табигый муктаждыгы, ансыз болбойт. Ошон үчүн андай дары издебеңиздер. Жана арыктата турган дарыларды дагы сатып алышат го, билесиздерби? Ошол дагы табиятка каршы нерсе да. Адам өзүн өзү контролдош керек да. Эгер ошол арыктайын деп атасызбы, ченем менен жегенди үйрөнүңүз. Жакшы, рахмат, өзүңүз тынчсызбы? Кош келипсиздер эфирге. Жан кошулгандар.
Мен акыркы 2 айдан бери толуп кеттим. 70-ке чыгып бат ачка боло берем. Сахарга наз тапшырып көрүңүз. Тез күндүн ичинде сахарга наз тапшырып көрүңүз. Жок Ош шаарындамын. Алейкум ассалам. Не себептен ич өтө берет. Эгерде ушул сиздин жоон ичегиңизде сезгени болсо, ич өткөк болот. Анан бул жалгыз себеп эмес. Айталы жанагы уйку бези деп коебуз, ошолду сезгени болсо дагы, панкреатит болсоңуз дагы ич өткөк болот. Арыктоого жардам бериңизчи. Макул жардам берейин. Арыктоо курсун жүргүзүп келишим эч кимге деле сыр эмес. Ошол жеке катка жазыңыздар, же болбосо 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине жазыңыздар. Арыктоо курсуна катышуунун эрежесин айтам. Эмне жумуштасыз? Жан кошулдум. Албетте дарыгер болуп иштейбиз. Осуларды кантип ишти кетирсе болот. Сизге деле ушул эми салмактын кошулганынын негизги эле себеби болот да. Бул тамактан эле болот. Ошон үчүн арыктабыз келип атабыз, баары бир тамактан тыйылышыбыз керек болот. Ансыз жыйынтыкка жете албайбыз. Мен көп өрүк компот ичем, ошодон эмеспи? Ооба, таасир этет бул деле. Себеби бул дагы фруктоза болот да, фруктоза деле акырында келип глюкозага айланат. Женский жакты билесизби? Женский жакты анча жакшы биле бербейм. Билсем деле эми жооп бериш дагы бир аз ыңгайсыз болот да мага. Өрүк ичебиз күнүнө. Өрүк ичкенди азайтыңыз. Мен да семирип кеттим, бирок тамак деле жегим келбейт. Ширинге деле жебейм. Сиз ширин жебегениңиз менен башка углеводдорду жейсиз да, сизге деле ошол жооп. Жалпы эле ушул ашчы салмактуу адамдарга айтайын, адам тамактан эле семирет, башка олуттуу себеп жок. Ошон үчүн жегениңиздерге көңүл буруңуздар. Анан арыкташ үчүнчү көп убакыт керек да. Кыска убакытта арыктайын деп эч убакта аракет кылбаңыздар. Бутум саным уюп ооруп жатат. Эмне кылсам болот? Ибупрофен деген дарыны 1-2 маал ичип туруңуз 3 күнгө чейин. Кудайым буйрса жакшы болуп калат. Анан кээде баягы спорт менен машыгып баштаганда дагы ушундай ооруксунулар болуп турат го. Балким сиз дагы бир жаңы нерсе баштаганыңыз ошон үчүн ооруп атса керек, өтүп кетет эгер ошондой болсо. Анан эгер токтобой эле ооруй берсе, анда ревматологко консультацияга барып коюш керек болот. Бир килограмм тура берем. 60 болсом 66-га чыгып кетем, кайра 60-га түшүп калам. Бул да тамактан болобу? Башка себеп жок. Жана мен гормонум бузулган окшойт, же дагы башка деп айтып жүрөсүздөр го. Бул себептер чын адамды толтурган жалгыз эле голодание кайнатылган суу менен эле арыктаса болобу? Эми мисалы канча убакыт ачка жүрө аласыз? Кыйын да бул баары бир. Эми антип голодание кылып отурбай эле азыраак жеп коюңуз, ошол эле. Уламбек 5000 бир жамбашым, Уламбек иним, бир жамбашым белим ооруп жатат, намазга отурганда уюп. Мындай нерселер болуп турат чындыгында. Укол алып койшуңуз керек экен да. Кааласаңыз бизге келиң, бир 5 күнгө, 7 күнгө, же 10 күнгө келсеңиз дагы жакшы болот. Ооруңузду жакшылап калтырып беребиз. Ош шаарында Кыргыз Индия клиникасында пациенттерди кабыл алып жатам. Жаткырып дагы дарылайм. Айрыкча кант диабети менен ооругандар келсеңиздер сонун болот. Кандай укол менен бишекте. Эми айталы көп да. Мына ушул укол деп сизге так кесе айтып кое албайм, себеби ар кимдин организми ар кандай текшерип көрүш керек дегендей. Мисалы давление болушу мүмкүн, сахар болуп калышы мүмкүн, же дагы башка, мисалы ашказан көтөрө албашы мүмкүн, анча дары уколдорду. Ошого биринчи текшерип алыш керек болот. Андан кийин сиздерге дарылар жазылат.
саламатсызбы доктор? Гипергидрозду айыктырса болобу? Абдан тердей беретине берем колунан бери. Эме кылыш керек да? Баягы витамин D3-син текшерип көрүш керек болот. Эгер жетишсиз болсо дагы адам өтө терчил болот. Ошого витамин D-син текшерип көрүңүздөр. 12 массылын диклофенак алдым 7 күн болбоду. Эгер бул жардам бербесе, башка уколдор жардам берет. Башкасын жазып көрүш керек экен да, бирок диклофенакты 7 күнгө чейин албаш керек. 5 эле күн алып токтоткон жакшы. Анчалык көп убакыт албаңыздар. Саламатсызбы, бишек тестпи жазылсак болобу? Жок, мен оштомун. Ооба, жазылсаңыздар болот. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып өтөйүн. Дени Жашоо деп курс ачканмын. Алгачкы ушул биринчи группа окуп атышат. Дагы ушул кошулсаңыздар болот. Бул кандай курс? Бул арыктатуу курс эмес, бул салмак коштуруучу курс эмес, бул ден соолукту жакшыртуу. Мисалы үчүн биздин организмибиз эмнеге муктаж чындыгында жана эмнелерден сактаныш керек, кайсы ооруда кандай дарыланыш керек. Кыскасы YouTube'га, TikTok'ко, Instagram'га чыгарбаган маалыматтар менен бөлүшөм. Ошол курска катышкысы келгендер жеке катка жазыңыздар. Баасын эми жеке өзүңүзгө айтам да. WhatsApp'тан жазсаңыздар, телефон номерим 0504 44 55 28. Ошол жактан байланышсаңыздар. Анан эми курстун эмесинде консультация алуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Аны да алсаңыздар болот. Биз эми мисалы күн сайын эле акча үчүн, үй бүлөбүздү камсыздоо үчүн иштейбиз го. Ушул сыяктуу ден соолук үчүн деле аракет кылышыбыз керек да. Андай кылбасак, убакыттын өтүшү менен оорулар көбөйө берет. 0504 44 55 28 0504 44 55 28. Витамин Д'нын кандай жакшы таасири берет? Витамин Д аз деген D3 ичип жатат, бирок кетпей жатат. Эми убакыт керек да. Кудай буйруса жакшы болуп калат. Американский жана iHeart деген бар, билесиздерби? Мен ошону сунуштайм да, негизинен эле. Аларга деле гарантия жок өзү, бирок ошондой болсо дагы башкаларга салыштырмалуу жакшыраак ошол американский, калифорнийский витаминдер. Айрым ушул шаардын айрым бөлүктөрүндө сатат. Мисалы, Ошто мен билгенден Глобуста бар, Глобустун 3-этажында, ошол жерден тапсаңыздар болот iHeart'тын витаминдерин. Анан анча-мынча аптекадаларда деле сатат муну, ошол iHeart'тын витаминдерин. Дозасы көп, мисалы витаминдин дозасы көп. Бирок кошуп сатат да баары бир, акчасы кымбатыраак болуп калат. Анан ошолордун өздөрүнөн алсаңыздар арзаныраак ала аласыздар. Сибирскийди сунуштабайм. Макул. Анан YouTube'дагы видеолордун астында өтө көп жакшы каалоо тилектерди жазгансыздар да, ошол үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирип коеюн. Ушунчалык жакшы каалоо тилектер айтылат. Эми тилекке каршы жооп бергенге мүмкүнчүлүк болбойт ар бирине. Бирок мындай эфирлерден пайдаланып, ошол жалпыга ыраазычылык билдирип коеюн. Оорубаңыздар. Сиздер үчүн керектүү, пайдалуу болгон маалыматтарды дагы да чыгара берем буюрса. Анан уккан маалыматыңыздарга таянып, бир аз аракет да кылышыңыздар керек да. Мисалы, ден соолукка эмне керек? Таза суу керек, таза аба керек, экологический таза азыктар менен тоюнуш керек. Ушул нерселерди аткарыңыздар. Американский витаминдер да. Эми американский деп айтылбайт, бирок ошол жактан келген витаминдер болот да. Ошолорду алыш керек. Рахмат сизге дагы. Балык майын витамин 12 ичип баштасам, кулагым чуулдап жатат эмнеге?
балким жакпаса керек. Ананчы ушул омега 3 балык майы бар го, ушунун эң сапаттуусу бар да, омакор. Омакор деп жазып алсаңыздар, эң жакшысы ошол омакор. Бирок бизде жок бул дары. Россиядан заказ кылып аласыздар. Эгер көрүүчүлөрдүн арасында ушул жакта жүргөндөр болсо, алып алсаңыздар болот. Омакор эң сапаттуу омега 3 май кислоталары. Ошону алыңыздар. Омакор. Алтынай эже, мен сиздин комментарийиңизди көрбөсөм кантип жооп берем? Ар бир улам жаңы чыккан комментарийлерди окуп жатам. Сиздерди тааныбасам бөлбөйм деле го, адам тандабайм деле го, мисалы ага мүмкүнчүлүк деле жок. Ошон үчүн кайра жазып көрүңүз, балким меникисинде чыкса керек. TikTok өзү айрым суроолорду көрсөтпөй коет экен да, неликтен экендиги мага дагы караңгы. Дагы 5 мүнөт убактым бар. Ушу 5 мүнөттө суроолоруңуздарды берип алыңыздар. Андан кийин эфирди жыйынтыктайм. Узловой зоб бар, кыйналып жүрөм, кандай кеңеш бере аласыз? Кеңешпи? Гормондорго анализ тапшырыш керек. Гормон анализдерди көрүш керек. Ошого карап сизди дарылайбыз. Узловой зоб болсо размерин көрүп коюш керек болот да. Мына жаксын тесиңби? Узловой зобдун размерин көрүш керек болот. Эгер чоңоюп кетип атса, хирург менен кеңешиш керек болот. Хирургка көрсөтүш керек болот. Эгер 1 сантиметрге чейин болсо коркунуч жок. Анан консультацияга жазылганыңыз жакшы менимче. Жана айткан номерге байланышсаңыз, онлайн тартипте төлөм кылып, анан кеңеш аласыз. Номер кайталап койчу. 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Ушул номерге WhatsApp'тан жазыңыздар. Анан сиздерден сураныч, голосовой жөнөтпөй WhatsApp'ка жазып эме кылсаңыздар тезирээк жооп берем. Себеби аны укканга убакыт кетиргенге караганда сообщенияны бир эле карап туруп уже түшүнөсүң да, эмнелер камтылганын. Ошону мен сиздерден күтөт элем. Анан төлөм кылганыңыздардан кийин албетте анда голосовойлорго дагы жооп беришке туура келет. Анан айрым адамдар бар да, байланышып дагы кеңеш сурайт. Анан эми консультация платный десең, таң калган адамдар бар да. Ошолорго мен дагы таң каларым айтып коеюн. Эми мисалы мен өмүрүмдүн эң баалуу болгон ушул убактысын арнап аткан болсом, анан аны бекер эле тарката бербейм да. Ошон үчүн туура түшүнүш керек. Жок дегенде 10 мүнөт сүйлөшөм консультация алганда. 10 мүнөттөн жарым саатка чейин. Андан кийин дагы 10 күнгө чейин кошумча суроо берип туруу мүмкүнчүлүгү сакталат. Ошон үчүн муну туура түшүнүш керек. Албетте биринчи кезекте жардам берүү тилеги болот бизде дагы. Анан албетте ошол эле учурда өзүбүздүн ишибиздин үзүрүн көргүбүз келет. Бөйрөккө неге тас жыналап берет? Бөйрөккө кальций көбөйүп кеткенден болот көбүрөөкчү. Бул консультация арзан эле. Өзүмө жазсаңыздар, жана WhatsApp'тан жооп берем. Бөйрөккө таш жиналганы көбүрөөк ошо сууну аз ичкенден болуп калат. Тузду көп жеп, ушундай кысасы терс адаттардын жыйынтыгы да бул. Жанагы баттарды ичесиздер го, витаминдерди, ошолор дагы таасир этет буга. Ошон үчүн бөйрөктү этият кылыш керек. Сууктан этият кылыш керек. Анан мындан сырткары суу ичип туруш керек. Бөйрөк суу менен иштейт. Кыймыл керек, кыймылдап туруш керек, басыш керек. Мүмкүн болушунча көбүрөөк баса бериңиздер, ошондо бөйрөгүңүздөр жакшы болот. Анан тамандан эч качан сыз өтпөш керек да. Тамандан сыз өтсө дагы бөйрөк ооруп калышы мүмкүн. Анан ангинасы барларга айтып коеюн. Ангина козгогон учурда сөзсүз түрдө антибиотик ичиңиздер, же болбосо уколун алыңыздар. Болбосо бул бөйрөккө дагы берип коюшу мүмкүн да. Бөйрөктүн оорутуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошол ангинаны дарылаш керек өз убагында. Алейкум ассалам.
Жакшы, рахмат. Өзүңүз шүгүр, рахмат. Кош келипсиз эфирге. Эртең менен лимон чай ичсе болобу? Эртең менен лимон чай ичсе болот, бирок тамактан кийин ичкениңиз жакшы. Себеби лимон ашказанды оорутушу мүмкүн да. Баламдын бир эле жумурткасы бар бололу боло алабы? Албетте, эмнеге болбосун? Көп эле адамдардын бир жумурткасы жок, балалуу болуп эле атышат. Кыжалат болбоңуз. Анан кээ бир учурлардачы бирөөсү ошол ичкериде калып кеткен болот да. Аны хирургдар сыртка чыгарып берет. Анан табиятынан бир жумуртка алуу дагы болот. Зыяны жок. Хронический гломерулонефрит менен ооруган адам ичсе болобу лимон чай? Күндө эмес. Цитрусовыйлар дагы кооптуу болушу мүмкүн да. Күндө иче бербеңиз аны. Аралатып ичиңиз кээ бир күндөрү. Омакор эмне витамин? Омакор деген бул омега-3 май кислотасы. Эң сапаттуусу ушул. Ушуну алып ичиңиздер. Бизде Кыргызстанда сатылбайт бул. Россиядан заказ кылдырып аласыздар. Омакор. Бул айрыкча жанагы жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркагандарга өзгөчө пайдалуу да. Жана давлениясы барларга, анан ошол стенокардиясы барларга айрыкча пайдалуу. Сахар барларга ичсеңиздер болот. Мен балам 11 жашта, ожирение бар, чочосу кичирейип кетти, арыктаса ордуна келеби. Ушундай учурлардачы гормон анализдерди бир катар тапшыртып кое бериш керек. Эркектик, аялдык гормондор барго, бир катар тапшыртып кое бериш керек. Анан арыктаса, албетте Кудай буйрса жардам болот мунун дагы. Уролог белеңиз жок, уролог эмесмин, терапевт врачмын. Терапевт эндокринолог. Азыркы учурда мага ашказан ичеги оорулары боюнча, бөйрөк оорулары боюнча көп кайрылышат. Аларды карайм, Кудайым буйрса жаткырып дагы карап атабыз. Ошого келсеңиздер дагы болот. Зобко кандай дары ичсе болот? Зобко ошол оорунун түрүнө жараша да. Мисалы зоб дегениңиз менен бул бир канча оору. Сиз кайсынысы? Тератоксикозбу же гипотирозбу, аутоиммундук тиреоидитпи, эндемический зоббу, кайсынысы ошону аныкташ керек болот да. Ошого карап туруп бизге дары жазылат. Запорго кандай дары? Запорго эң жакшы дары таза суу деп айталы. Жөн эле таза суу ичип туруңуз күнүгө 1 литрден кем эмес. Анан 300 граммдан кем эмес жашылча жеш керек. Сабиз, бадырың, помидор, капуста, брокколи, гүл капуста, чеснок, болгарский, ушуларды күн сайын жеп туруш керек. Ошондо ич катуудан арыла аласыз. Сикорий сунуштайсызбы жирой гепатозго? Жирой гепатозго сикорий жардам бере албайт. Жирой гепатоз болсоңуз, мунун өзүнүн дарылары бар. Эгер жаздырып алам десеңиз, жеке катка жазыңыз, жана номерге консультацияга жазылыңыз, лечение жазып берем. Анан жирой гепатоздун коркунучу ал гепатитке алып барышы мүмкүн. Ошон үчүн өзүңүздү абайлашыңыз керек, мүмкүн болушунча. Жанагы ашыкча майлуу нерселерди жебеш керек, таттууларды жебеш керек, шириндиктерди жебеш керек. Ошондо Кудайым буйрса убакыттын өтүшү менен жирой гепатоздан арыла аласыз. Кызыл точкалар бар денемде, зыяны жок. Мындайлар боло берет, кыжалат болбоңуз. Сөзсүз эле бир органдан болуп калбайт. Арыктоо үчүн атайын жазылыш керекпи? WhatsApp группа барбы же өзүнчө жазылса болобу? Арыктоо үчүн мисалы үчүн арыктоо курсу бар, ага жазылсаңыз болот. 1 айга чейин жана рациондорду берем, арыктоо үчүн керектүү болгон маалыматтарды айтып берем, консультация кылып. Анан группага да кошуласыз, бирок группада ошол бир киргенден кийин жөн эле кала бересиз дегеним. Мисалы 3 жыл мурда ошол арыктоо курсуна катышкан болсоңуз дагы сиз группада тура бересиз. Группадан эмне пайдасы бар? Айрым учурда арыктоо боюнча жаңы маалымат табылышы мүмкүн. Мен үчүн жаңылык болгон. Ошону айтып беришим мүмкүн. Менен башка эч ким жазбайт. Кыскасы ушундай. Арыктоо курсуна катышуунун жол жобосу. Өтү жокторго кеңеш берип коюңузчу. Өтү жокторго ошол өттү алдыргандын 1-чи жылында тез тамак жеп туруш керек болот. Анан тез тамак жеп туруш керек болот. Ошондо
ошол организм турукташып кетет да, ошол менен анан ашыкча майлуу жебеш керек эч качан, ошондо жакшы болот. Диффузный зоб деген сөз бул жөн эле сиздин иштеп атканыңыз чоңойду деген эле нерсе да. Гормондорду көрүш керек, гормондорго карап туруп анан дары жазылат. Ашказан ооруга тамактан кан этиши мүмкүнбү, ооба болушу мүмкүн эгер